Кыргызда жакшы сөз бар, качкан жоону катын саят деп коет. Ошондуктан Атамбаев түрмөдө. Ал камалды. Сот тергөө аны жоопко тартабы, кандай кылат алар иштей берсин. Тынчтык Ибраимович, биринчи маселе. Сиз докладчик катары борбордук трибунада чыгып, бул жерде жанагындай жер-жерлерге бөлгөн, аймактарга бөлгөн сөздү ушул борбордук трибунадан айттыңыз да. Аны интернетте, соцсеттерде, ютубта айтып атышат деп, ошону борбордук трибунадан баланча жактан келгендердин үйлөрүнө өрттөш керек түкүнчөнү. Урматтуу депутаттар, биз парламенттин трибунасынан эч качан ушундай жер-жерлерге бөлгөн сөздөрдү жанагы интернетте айтты деп туруп аны көтөрүп чыкпашыбыз керек. Бул аймактар аралык козутууну биз ушу борбордук трибунадан, ушул жерден микрофондон күчөткөнүбүз туура эмес. Бул жер ынтымакка, биримдикке чакыра турган мындай жер болуш керек. Экинчи маселе. Органдардын жетекчилери барыңар отурасыңар. Мына карга карган көзүн чокубайт деген сөз бар. Элде мындай баарын адилеттүү караш керек деп атат. Биздин кесиптешибиз Зарлыбек Рысалиев, мен ал кишини билбейм, күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин. Буга чейин Кытайга чыгыптыр, үй камагында болсо, кылмыш иши козголсо, бүгүн эми президент менен аны чет өлкөгө учуп кетиптир. Ошол эле иш менен Батукаевдин Айда Салянова колундагы ымыркайы бар экенине карабастан аны түрмөгө камадыңар. Ошон үчүн бул жерде мындай эки жүздүүлүк болбош керек. Үчүнчүдөн, мына прокуратуранын өкүлү сиз отурасыз. Матраимовдор 3 медианы сотко бериптир. Азаттык, Клоп, 24 KG. Эми аны сотко бергенге өзүнүн укугу бар. Ал жерде өзүнүн чындыгын коргосун. Бирок алар сотко берип ат тезеги кургай электе бүгүн Свердлов райондук соту 3 медианын эсебин тоңдуруп атат. Урматтуу туугандар, биз мындай жакшы эмес жол бул. Азыртан эсибизге келишибиз керек. Ошондуктан шаардык сот тез арада муну карап туруп, райондук соттун инстанцияныкын жокко чыгарыш керек. Ушундай. Убактыңыз бүттү? Жооп берсин анан кийин. Бир аз мындай баа берип кеттиңиз да магачы. Мындай туура эмес, айтыш керек, айтпаш керек, анан ынтымак жөнүндө сүйлөш керек депчи. Ошол адашпасам, ошол Баабиев деген жигит Аман Өкө. Ошол соц тармактарда сүйлөп атканда, ошондойдо чыгып айтып койбойсузбу? Урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү ошондойго бөгөт көргүлө, мында алдын ала чара көргүлө деп. Андан кийин бул сөздү мен айткан жокмун да. Биз ошону болтуруу максатында биз жарыялап коюш керекпиз да. Себеби эгерде ошондой сөздөр айтылып атса, эгерде бир реакция болбосо, анда кандай болот? Ошондуктан бул жерде жакшы ой. Бул жерде эч ким Кыргызстанды бөлүүгө мындай ошол багытта бир ой жок. Бирок эгерде кимден болсо ошондой сөздөр чыкпаса, биз ага чара көрүш керекпиз. Жеңиш Барпич, жооп бересизби? Исмаил Сакович. Урматтуу Жанар мырза, иним. Бул комиссиянын чечими болгон. Бул жерде айтылыш керек. Бул комиссиянын сөзү эмес. Ошол эки тарапка бөлүп аткан адамдын сөзү. Ошол күчтөгөндүн жоокери. Мынандай сөз айтылган. Ошонун кесепетинен элибизде жарака пайда болду. Ушу олтурбоо керек, бул туура эмес деп мына ушул жерде белгилеп кетти комиссиянын чечиминде, заключениясында. Аны ошону ушул жерден окубай кой деген бул туура болбой калат да, урматтуу депутаттар. Анда ушул жерде отуруп жана врачтардай бүт иликтеп, кайсы оорус экенин алып чыкканга ар бирибиз ар кандай суроо берип мындай ошону тактап атпайсыңарбы? Бул дагы ошондой эле диагноздун бири, алардын диагноздун бири. Туура эмес кеткен диагноз. Мынанча булардан келгенди биз өрттөшүбүз керек, муну жок кылышыбыз керек деп айтып аткан сөздү биз ошого басым жасап, мына ушундай болбосун. Экинчи ошондой кишилер экинчи айтпасын. Кыргызстан жалпы кыргыз элинин жери. Кыргыздар баарыгы биримдикте жашайлык.
мына ушундайга жол бербейлик деп айтылган сөз. Ошондуктан мен ойлойт элем, урматтуу депутаттар, мындай суроону комиссиянын чечими абдан туура болгон деп мен өзүм ишенем. Ошон үчүн добуш бердим, ошон үчүн колду койдум. Ошон үчүн мына каалаган сурооңорго биз жооп берелик. Бирок ал сөз айтылыш керек болчу ушул жерде. Мына сиздер да колдошуңуз керек болчу. Туура айтылыптыр. Бирок ушундайга биз жол бербейлик экинчи. Ушуларды ошо айтар замат мындай жазага тартайлык. Ошого эмне үчүн жазага тарткан жоксуңар деп кайтып суроо бериш керек эле. Ошол момент кармап алып, аны кийин чыгарбай деп. Рахмат. 10 секунд. Менин оюмча туура эмес. Борбордук трибунадан биз анда интернетте 100 000 киши пикир жазат. Ошонун бардыгын алып келип ушул жерде айтып берсек, биз мамлекетти мындай бул жакшы болбойт.